ден соолугуңуздарды аябай келгениңиздерге ыраазычылык. Ал эми жалпы кыргызстандыктарга бүгүнкү акциянын максатын мен кайра эле токотерин айтып кетсем, Даниялык кыз дардайып келип, Өмүрөк Тишкешевич айткандай идеологиялык бомбасын жардырып кетип, мына ошол Кыргызстандагы көзгө басар жалгыз көркөм сүрөт музейиндеги көргөзмө өз максатына жетти деп кубануу бул туура эмес болуп калат. Себеби кандай болгон күндө дагы биз Кыргызстан ар бир жарандын укугун сыйлаган өлкө. Биз ар бир жарандын укугун сыйлоого милдеттүүбүз. Бирок бул ошол мындай ак элечек апаларды да каратып эми жалпы маселе болгондойун айтайын. Ушул аялдардын аялуу жери портрет кылып илип коюп, мына ошону баарыбыз карайлы деген түшүнүккө жатпайт. Мен мисалы бул апаларды жүргүлө ошол музейге барып баарыбыз ошону бийик искусство деп карайлы деп мисалы мен айта албайм. Себеби бул кыргыздын түшүнүгүндө жалпы эле жашоо образында кичине жатыраак нерсе. Ошондуктан мен ар бир ушул кыргызстандыкты биздин ар бир өзүнүн укугун сыйлаган жарандарын чакырып кетет элем. Коомчулукка кандайдыр бир көз карашты же болбосо укук таанууну таңуулоордо ушул жалпы коомчулуктун мен кайталап айтам, мамлекеттин дагы укугу бар. Мамлекеттин ичиндеги ар бир жарандын укугу бар. Мунун ичинде улуттун укугу бар. Биз мунун баарын бутташтырып, баягы мен айтсам жараша берет экен, мен айтышым ушуну милдет экен деп көпчүлүккө таңуулай бербеш керек. Анан ушул жерде апалар бүгүн максат ушул гана. Кыргызстан ар бир жарандын укугун сыйлаган, көп айтат эмеспи, демократияны жакшы көргөн элбиз. Бирок ошонун ичинде сөзсүз түрдө улуттун улуулугу, улуттун ушул аздектеп келген өмүр бою, кылымдар бою кыргыздар өзүн сыйлап келген эл экенин гана билгизели деген максат. Башка максат жок. Эми автобуска түшөлү.